В заключение хочу еще коротко объяснить. Жыйынтыгында жакшы кабарды, куткарылуу жолун дагы бир ирет түшүндүрүп бергим келет. Биз Ыйсанын никедимге, асман падышачылыгына киришиң үчүн жогорудан төрөлүшүң керек деп айтканын окуганбыз. Мен бардыгын толук кайталабай эле коеюн. Бул жерден тактап айтканда жүрүм турумду эмес, табиятты өзгөртүш керек деген ойду айткысы келген. Күнөөкөр табият бул адам атадан төрөлгөн ар бир адамдын көйгөйү болуп эсептелет. Анткени ал аркылуу бардыгы күнөө кетиришкен. Ал эми адам Кудайга келиши үчүн ал күнөөсүз болушу керек. Анткени Кудай күнөөсүз табиятты гана кабыл алат. Анда өзгөртүүгө мүмкүн болбогон күнөөкөр табиятыбыз менен муну кантип ишке ашырууга болот? Сен бир табиятты экинчи табиятка, мисалы алманы алмурутка же чочкону койго өзгөртө албайсың. Ошол сыяктуу эле биздин күнөөкөр табиятыбызды өзгөртүүгө мүмкүн эмес. Анткени биз бул табиятта төрөлөбүз. Бирок эми куткарылуунун мааниси бул күнөөкөр табиятты өзгөртүү эмес, алмаштыруу, Кудайдын ыйык табиятына алмаштыруу болуп саналат. Тактап айтканда Кудайдын алдында күнөөсүз болуу. Кантип анын алдында күнөөсүз боло алабыз? Келгиле, Адам ата кантип күнөөкөр болуп калгандыгын карап көрөлү. Адам ата ишеними аркылуу күнөөкөр болуп калды. Ал шайтандын жалган сөзүнө ишенгендиктен күнөөкөр болуп калды. Ишеним бул ишеним артуу. Бул акыл менен гана ишенүү эмес. Мисалы, мен бул самолеттун мени Бишкекке же Москвага алып бараарына ишенсем, бул ишенимдин бир гана бөлүгү. Ал эми качан мен бул самолетко отурганымда, бул иш жүзүндөгү практикалык ишеним. Бул ишеним артуу. Ошол сыяктуу эле Эйден багында эмне болду эле? Жылаан адамга өлбөйсүңөр деп жалган айтты. Жана адам бул жалган сөзгө ишенди. Адам чын эле мен өлбөйт экем деп ойлоду. Эгерде ал шектенсе, анда ал жемишти алмак эмес. Ал биринчи ишенди, андан кийин жемишти алды. Алгач адам жалганды жутту, андан кийин жемишти жутту. Мисалы, диабетке каршы колумдагы дары менен канымдагы кантты басышым керек. Жана менин дарыгерим мага бул диабетке каршы дары деп айтты. Мен бул дарынын мага жардам бере аларына ишенип гана койгонум эч нерсени өзгөртпөйт. Бул дары качан таасир берет? Качан мен ага ишенип аны жутканымда, мен ага ишеним арттым. Ишеним артуу акыл менен ишенүүдөн жогору турат. Бул дарыны жутканымдан кийин гана ал канымды басып таасир бере баштайт. Ушул сыяктуу эле Адам атадагы жалганга ишеним артып, аны жутуп алды. Мына ошондуктан анын табиятына күнөө жукту. Эми муну өзгөртүүгө мүмкүн эмес болгон. Мен жутуп алган дарыны мен кайра түкүрө албайм, анткени ал менин денеме сиңип кетти. Эми аны денемен бөлүү мүмкүн эмес. Ошол сыяктуу эле адам ишеним артып жутуп алган күнөөнү анын табиятынан бөлүү мүмкүн эмес болгон. Анткени күнөө анын табияты менен ажырагыс болуп биригип калган. Ошондуктан табиятты мындан ары өзгөртүүгө мүмкүн болгон эмес. Ошентип Адам атадан төрөлгөндүн бардыгы аныкындай табиятка ээ. Жана Ыйса никедимге ишеним аркылуу күнөөсүз болуу мүмкүн экенин түшүндүрүп жатат. Кантип ишеним аркылуу? Адам ата шайтандын жалган сөзүнө ишенген сыяктуу эле, жана анын жалганга болгон ишениминин таасирин, күнөөнүн таасирин биз ушул күнгө чейин сезип жатабыз. Ал эми чындыкка болгон ишеним дагы ошол сыяктуу эле таасир берет. Ыйса, мен чындыкмын, жол, чындык жана өмүр менмин. Менсиз атама эч ким келе албайт дейт. Ыйсанын айкаш-чыгашта өзүн курмандыкка берип, биздин күнөөлөрүбүздүн кунун төлөгөнүнө ишенүү, бул биздин табиятыбызга кирген жаңы өмүр. Бул жогорудан төрөлүү. Ыйса никедимге чөлдө жогору көтөрүлгөн жылаанды караган адам тирүү калгандай эле, жогору көтөрүлгөн адам уулуна, адамзаттын күнөөсү үчүн курман болгондугуна ишенген ар бир адам куткарылат деп түшүндүрүп жатат. Ыйсаны кабыл алуу менен биз Кудайдын өмүрүн кабыл алган болобуз. Бул жогорудан төрөлүү.
Ошондо биздин рухубузга Кудайдын руху келет. Ал эми Кудайдын руху ыйык. Анткени бул Кудайдын табияты. Анткени жогорудан төрөлүү аркылуу гана Кудай бизди кабыл алат. Жакандын жакшы кабары 1-бап 12-13 аяттарда мындай деп жазылган. Ал эми аны кабыл алып, ага ишенгендерге Кудайдын балдары болуу бийлиги берилди. Алар кандан эмес, дененин каалоосу менен эмес, эркектин каалоосу менен эмес, Кудайдан төрөлүштү. Жогорудан төрөлүү деген мына ушундай. Бул аны кабыл алуу дегенди билдирет. Ал эми аны кантип кабыл алуу керек? Мен эшигимди ачып кандайдыр бир конокту үйүмө кабыл алышым мүмкүн. Ал эми Ыйсаны кантип кабыл алуу керек? Анткени ал жер үстүндө жок да. Бул жөнүндө аны кабыл алып, анын ысымына ишенгендерге дейт. Ыйсанын менин күнөөлөрүм үчүн өлгөндүгүнө да ишенүү. Мына бул жогорудан төрөлүү. Ишеним бул эч аракетсиз ишеним артуу. Эгерде биз ишеним артсак, бул үчүн эч кандай деле аракет кылып кыйналбайбыз. Эгерде самолет мени жеткирээрине ишенсем, мен жөн гана анын ичине кирип отурам жана ал мени каалаган жериме жеткирет. Исага ишенүү деген да ага анын кылган иштерине ишенүү. Ошондой эле күнөө жана куткарылуу маселесинде тынчсызданбай ага тапшыруу. Жана бул жөнүндө Кудайдын айткандары чындык экенине ишенүү. Адам ата жалганга ишенип, анын зыяндуу таасири ишке ашкандай эле, чындыкка ишенүүнүн таасири бизге өмүр берет. Эки кошуна базарда алма сатып отурушкан болот, жана алар Кудай жөнүндө сүйлөшө кетишет. Ошондо биринчи кошунасы экинчисине Кудайга ишенүү бул акыл менен гана ишенүү эмес, бирок анын айткандарына ишеним артуу экендигин түшүндүргүсү келет. Бирок кошунасы муну такыр түшүнө албайт. Ошондо ал алмаларынын алдына "Алмалар бекер" деген жазууну коюп коет. Өтүп бара жаткан адамдар "Чын эле бекерби" десе, сатуучу "Ооба бекер, алгыла" дейт. Тигилер болсо баштарын чайкап кетип калышат. Кыскасы, өтүп бара жаткан адамдардын бардыгы бул бекер деген жазууну окушса дагы эч кимиси ал алмадан алышпайт. Ошондо капысынан бир кичинекей бала келип "Байке, чын эле бекерби? Алсам болобу?" дейт. Тигил болсо "Ооба бекер, алсаң болот" дейт. Бала бир алманы алып тиштеп көрүп "О, абдан даамдуу экен, дагы алсам болобу" дейт. Тиги болсо "Ооба, ала бер" дейт. Ал бир нече алма алгандан кийин сатуучуга дагы алсам болобу" дейт. Сатуучу болсо "Ооба, ала бер, бардыгы бекер" дейт. Ошондо бала көйнөгүнүн этегин байлап, алманын бардыгын көйнөгүнө салып "Байке, чоң рахмат" деп кетип калат. Ошондо ал кошунасын карап "Мен жазган сөздөргө ишенүү деген мына ушундай болот" дейт. Эгерде биз Кудайдын айткан сөздөрүнө ушундай ишенсек, бул жогорудан төрөлүүнү билдирет. Еврейлер муну түшүнбөгөндүктөн алар Исадан Кудайдын иштерин кылышыбыз үчүн биз эмне кылышыбыз керек деп сурашкан. Анткени алар Кудайга жагыш үчүн дайыма бир нерсе кылыш керек деп көнүп калышкан. Иса болсо аларга "Мына Кудайдын иштери булар" деп айта баштаганда эле алар азыр Иса бизге көбүрөөк сыйынгыла, көбүрөөк орозо кармагыла, көбүрөөк жакшы иштерди кылгыла деп айтат деп күтүшкөн. Иса болсо аларга "Мына уккула, мына Кудайдын иштери. Ал кимди жиберсе, ошого ишенгиле" деген. Муну уккан еврейлер болсо эч нерсе кыла алышкан эмес. Бирок мына ушул Кудай көрсөткөн куткарылуу жолу. Жана ага ишенген ар бир адам өлбөй түбөл көмүргө ээ болот деп жазылган. Мына ушул жөнөкөй жакшы кабар ар бир адамга жеткиликтүү. Жана Кудайдын бул жакшы кабарына ишенген адам куткарылууга өз иштери менен жетүүгө аракет кылбай калат. Бирок эми ал Исанын айкаш-жыгачта аткарганына ишеним артат. Сен дагы эле эмнени аткаргың келет? Анткени Иса Голгофада аткарылды деген. Болду, баары аткарылды. Болгону ушуга ишен жана анда бекем тур. Ага мындан ары да ишеним арта бер. Мисалы мен автобуска отурганымда, ал мени барар жериме жеткирээрине ишенем. Бирок отурганыңдан кийин жолдон түшүп калба. Ал сени барар жериңе жеткирет. Ошол сыяктуу эле Ыйсада бол, ага ишен.
Ошондо ал сени өзү болгон жерге, асман падышачылыгына алып келет. Жакшы кабар абдан жөнөкөй, бирок ага ишеним артуу керек. Кудайга менин күнөөлөрүмдү жана адамдык адилдигимди кечир. Мага башка адилдик керек. Анткени менин өз аракетим эч нерсеге жеткирбейт. Мага Ыйсага болгон ишеним аркылуу келген адилдик, Кудайдын ыйык табияты керек деп сыйынуу керек. Бул нерселерге мен өз күчүм менен жете албайм, бирок Ыйсада буларды мен бекер ала аларыма ишенем. Мен эч кандай иш аракет кылбастан эле буларды ишеним менен кабыл алам деп сыйынуу керек. Жакшы кабар деген мына ушул. Кудай өзү муну силерге ачып берсин жана батасын берсин.